Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, берекелүү Рамазан программасынын берекелүү ашкана бөлүмүндөбүз. Бүгүн бизде конокто математика мугалими жана ошондой эле футблогер Амина Давитбек кызы. Кош келдиңиз. Кош келдик. Ушундай берекелүү Рамазан айында сиздер менен болгонум үчүн өтө кубанычтамын. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Бүгүн эмне жасайбыз жана аларга эмне керек элет айта кетсеңиз. Бүгүн биз Түштүк Корея тамагын жасайбыз. Анын аты кимбап деп коебуз. Ошондой эле суши, роллу деген аттар менен дагы кезигет. Бирок кимбаптын өзгөчөлүгү, сушиден өзгөчөлүгү, сушиге билгениңиздердей эле кан балык кошулат. Ал эми кимбапка жашылча, жемиш деги эле балык кошулбайт. Бирок ошондой эле күрүч, жанагындай деңиз капустасы деп аталат. Бунун аты нори деп да коебуз, ооба, корей тилинен. Ушуну колдонобуз. Эң негизгиси. Анан бул жакта көргөнүңүздөрдөй эле майонез бар жана сметана бар. Бул татымыңызга жараша майонез да колдонсоңуз болот, сметана да колдонсоңуз болот. Ошондой эле биякта кунжуттун майы дагы бар. Кунжуттун майын азыр сыртына биз эме кылабыз, сыйпайбыз, эң акырында. Бул жерде үйүңүздөрдө, ошо муздаткычыңызда кандай жемиш бар болсо, кандай жашылча бар болсо, баарын кошсоңуз болот. Эч кандай ушундай кылыш керек деген шарттар жок. Ошондой эле биз колбаса дагы алдык, колбаса дагы кошобуз. Колбаса жок болсо кошпосо деле болот. Анан эң керектүүсү ошо кызыл сабиз кошобуз. Кызыл сабизди жана колбасаны биз ичине кууруп кошсок, ал эми бадыраңды биз куурбай ошол боюнча кошобуз. Анан бизге бадыраңдын могу четтери гана керек. Ал эми мына ортосундагы жумшак жерин болсо биз иштетпейбиз. Анткени буну биз орогондон кийин бул бир кыйла туруп калат да 2-3 саатчы. Эгер бунун ортосунда кошуп койсок, анда эзилип суусу чыгып кетиши мүмкүн. Ошол себептен биз бадыраңдын ортосун колдонбойт экенбиз. Мынакей четин болсо, мына ушундай узун кылып туура алат экенбиз. Бизде убакыт ченелүү болгондуктан, мынакей азыр экран артында ушундай колбасаларыбызды сабиз ичине айтор эмне кошсок, баарын узун-узун кылып туура алдык. Бул кимбап тамагынын эң негизги азыгы бул албетте күрүч, ак күрүч. Буну биз сууга туз дагы кошпой, май дагы кошпой, эч нерсе кошпой бышырып алабыз. Андан кийин буну атайын бир идишке салып алып, ичине атайын өзүнүн заправкасы бар, ошону кошобуз. Ал заправкасына болсо керектелүүчү нерселер, мисалы 1 килограмм күрүч иштетсеңиз, анда 250 миллиграмм кайнак суу керек болот. Анан кайнак сууга 1 чай кашык уксус, 6 же 9% уксус болуш керек. Анан кийин 1 чоң кашык сахар, 1 чай кашык туз кошуп, аралаштырып, анан күрүчүбүз менен эме кылабыз, аралаштырып алабыз, да. Анда биз мынакей туурап алган сабизибиз менен колбасабызды жана ошондой эле жумурткабызды омлет кылып, бышырып алалы. Анан кийинки этаптарга өтөбүз буюрса. Анан 2 түрдүү омлет болот. Бир омлет ак эле, жумуртканын өзү эле болот. Ал эми экинчи омлет болсо, көргөнүңүздөрдөй эле шпинат же петрушка, үйүңүздөрдө эле ошол кандай чөп жемиш бар болсо, жашыл омлет жасап алабыз. Мынакей биз колбаса сабиздерибизди кууруп алдык. Ошону менен катар жумурткабызды дагы жана айткандай шпинат менен жана ошондой эле өзүнчө кылып дагы кууруп алдык. Эми кайнак сууга туз, сахар жана уксус салып алдык. Азыр болсо татымыңызга жараша ушул сууну бул күрүчкө куюп аралаштырып алабыз. Анан муну биз болсо азыр колубуз менен эле жакшылап аралаштырып алабыз, Күрүчүбүз кандай жумшактыкта бышыш керек? Бул дагы татымга жараша. Бирок көбүнчө бизде жаш балдар аябай жакшы көрөт бул тамакты. Анткени көргөнүңүздөрдөй эле ичинде жумуртка бар, колбаса бар. Ошон үчүн жумшак кылып алганыңыз жакшыраак. Анткени жандай бири-бирине жабышып, соусу дагы сиңип өзүнө, ошондой эмеде берсеңиз жакшыраак болот. Анан бул норинин эки тарабы бар, көргөнүңүздөрдөй эле. Бир жагы жалтыраак болот, сыйдаң болот. Бир жагы болсо, көргөнүңүздөй эле жалтырабайт. Биз ушул жалтырабаган жагына күрүчтү салабыз. Мынакей бир аз колубуз тийгенде быдыракай болуп, сыйдаң эмес экен. Ошол жагын өзүбүзгө каратып алабыз, Ооба. Анан кийин бунун 3-төн 1-ине күрүч салабыз. 3-төн 2-сине күрүч салабыз. Ал эми 3-төн 1-и бош калыш керек. Монча, Ооба. Көз өлчөм менен азыр эми салып чыгабыз.
Мынакей күрүчүбүз көргөнүңүздөй колубузга бир аз жабышкан, анан мындай айтор чачырабаган жабышкак эме күрүч болду. Муну жакшылап мынакей эмебизге, норибизге жайып алат экенбиз. Калыңдыгы кандай болуш керек? Аз эле күрүч кылсак жакшыраак болот. Анткени орогондо күрүч чоң болгондо жакшы көрүнбөйт. Ондай караганда андай бир слой болот да. Караганда нори көрүнбөйт, кара болуп. Анан айта кетсеңиз, бул мисалы азыр биз ичине колбаса, сабиз дегендерди кошуп атабыз. Мунун ордуна дагы эмнелерди кошуп даярдасак болот? Анан өзүн кам ушул боюнча эле ороп эле жей беребизби, же сыртынан дагы баягы куруп же болбосо духовкага деп коет, бышырып жесек болобу? Ошолор жөнүндө да маалымат бере кетсеңиз. Негизи эле ичине сөзсүз ушуларды салыш керек деген эч нерсе жок. Үйүңүздө эмне бар болсо, муздаткычыңызда эмне бар болсо, баарын салсаңыз болот, өзүңүздүн татымыңызга жараша. Ошондой эле бунун жакшысы, мисалы, неге Түштүк Кореяда жакшы көп жешкен, анткени алар ошол аябай көп иштешкен, талаага көп чыгышкан. Анан кийин бул бат жана эме тоюмдуу болгон үчүн үйүндө эмне бар болсо, көбүнчө ошо чөптөрдү колдонушкан. Күрүчтү салып, чөптү салып, ороп колдоруна кармап жолдо жеп кете беришкен да. Анан буну эме кылышат, япон тамагыбы, корей тамагыбы депчи. Бирок чындыгында корей тамагы тарыхта ошол Кореяны жана Япония басып алган го. Ошондо япондор корейлерден үйрөнгөн экен. Эң сонун маалыматтар. Азыр эми эмне кылабыз? Мен майонез менен кылайын, сиз каймак менен кылыңыз. Макул. Муну дагы ортосуна эле жайып алат экенбиз. Мынакей азыр эмне кылып атабыз? Айта кетели. Сабиз салдым, бир сабиз салдым, куурулган. Мынакей узунунан салдык. Колбаса салдым. Бирди, Меники мисалы үчүн азыр сиздики карасак бир нориге тең келиптир, а меники карасаңыздар кыска болуп калды. Ошондо андай учурда өзүңүздөр ошо бөлүп, мисалы, могу жерде формасына жараша, формасына жараша, жетпей калган жерлерин кичинекей кылып кошуп койсоңуз болот. Анткени кескенде, порциондо кылып кескенде билинбей калат. Ал эми бадыраңды болсо, биз моундай ничке кылып тураганыбызга байланыштуу, биз бунун 2-3 баягындай көп эле салсак жакшы болот. Анткени эң ошол дамын ачкан азык бул бадыраң болуп эсептелет. Эгерде кааласаңыздар, могу ичине кошуп аткан сабизди дагы же колбасаны деле бышырбай эле болгонундай турап колдоно берсек болот экен. Мисалы, бадырың жок болсо, сабизди көбүрөөк кошуп койсоңуз деле болот. Анан мынакей биз азыр капустабызды салып алдык. Капустабызды салып алдык, эми жумурткага кезек келди. Бир жашыл, анан бир ак омлет кылып сала алабыз. Муну дагы мындай узун кылып туурап алдык. Туз коштук, ичине айта кетели. Муну биз убакытчан эле болгондуктан, аз болгондуктан кадр сыртында эле бышырып алдык. Анан биз кимбапты оротпайбызбы мондой мененчи? Эгер үйүңүздөрдө мындай жок болсо, таза майлык менен эле оросоңуздар деле болот. Мен көбүнчө үйдө майлык эле колдоном. Мынакей мындай жыгачтар болбосо, анда майлык менен эмне кылабыз? Баарын тизип алдык, катарынан үстү-үстүнө бир тарапка тизип алдык. Эми бармагыбыз менен ошо орогучту кармайбыз, ылдыйынан көтөрөбүз. Ал эми бул алта бармактарыбыз менен басып алабыз салган азыктарыбызды. Анан буну бир аз басып, буну болсо көтөрөбүз, көтөрүп орой беребиз. Бул жерде азыр бизде бир аз суубуз бар. Муну кандай кылабыз? Чай кашык менен эле суубуздан алабыз. Бул жагына бир аз сыйпап. Кааласаңыздар, мындайынан акырындан кол менен деле мынтип туруп чаптап. Учун эле сыйпайбыз. Муну кылган себеби норилерибиз, ошону айта кетесиз. Жабышчак болуп калат, суу болгондочу. Ошон үчүн эгер бул азык тамакты жасап атсаңыз, кургак столдун үстүндө жасашыңыз керек болот. Анткени сууга тийгенде жумшарып калат. Дасторконго коердон алдын биз кунжуттун майын сыртына сүйкөп алсак, бул жалтырап аябай жакшы көрүнөт. Мынакей биз эми даярдап алдык. Эң акыркы этабына келдик. Буюрса, туурап ичин көрүүсүлөргө көргөзөлү.
Эми буну тура алалы. Мына эки чекесин, мына учтарын биз көбүнчө иштетпейбиз. Үйдө жана кичинекейлерге берип коебуз, же өзүбүз эме кылабыз, ооба дасторконго койбойбуз. Ал эми кийинкилерин мындай кылып, бунун эмесин дагы, размерин дагы өзүңүзгө жараша кесе бересиз. Кааласаңыз ничке, кааласаңыз жоон кылып. Бирок эң жакшысы орточо болгон жакшы, Анан дагы бир айта кетчү нерсе, бычагыңыздар курч болуш керек. Ооба. Эгер курч болбосо, макоп, анан бул биздин жасаган норилерибиз чачырап кетиши мүмкүн. Мынакей, аябай сонун көрүнүп атат. Табитти ачып айтор, ичи дагы жанагы койгон бадыраң, сабиз колбасаларыбыз дагы мындай сонун өңдөрдү берип, мынакей азыр бүтүп калды окшойт, Ооба. Мунун жанына эмне кошуп жейбиз? Соя соусу деген бар. Соя соусун кошуп жесек да болот. Бирок эч нерсе кошпой өзүндө эле жесеңиздер болот. Анткени биз ичине каймак салдык, майонез салдык, анан баардык могу азыктар дагы багындай сулуу азыктар болгон үчүн өзүн жесеңиз деле аябай даамдуу болот. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Атайын вактыңызды бөлүп келип, мына ушул кимбап деген тамакты жасап бергениңиз үчүн. Биздин башкы демөөрчүбүз Бешмантыдан бул белектер сизге, буюрса үй-бүлөңүзгө барып даамдуу тамактарды жасап бериңиз. Жана ошондой эле Заман ресторанына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар, саламатта калыңыздар.